Бул жана Египетте мен айтып аткан Египетте жашап өткөн Бал деген киши. Бул жана алыска атыла турган шыргыйларды ойлоп тапкан киши болгон. Шыргыйларды алыска ошол өзү бир оружие ойлоп таап ошону атын кийин ошонун атында баллистический ракета деген сөз ошол балдын атында айтылып калышынын негизги себеби ошол Египеттен. Негизги Египеттин дүйнө жүзүнө цивилизацияга болгон тийгизген таасирлери абдан көп. Мисалы үчүн мына орустардын Барзай деген жана тайганы, кыргыздын тайганы менен экөө оп окшош, бири-биринен эмеси жок. Бул Барзай. Ал туура айтылышы Бар сайдын атында айтылат. Бар сай. Эми кыргыздын ошондой тиги жанагы аңчылыкка чыгарган тайганын бул Тайдын атында айтылат. Тайдын атында жер аттары бар. Мисалы үчүн Россияда Тайшет, Таймыр деген ушул Тайдын атында айтылган жерлер. Тай деген бул улустардын бир улусу болгон, 40 улустун бир улусу. Тайдын атында ошол айтылып калган бизде Тайган. Тайган менен орустардын Барзайы экөө тең ошол эмесин ДНКсын текшерсе да экөө бирдей болуп чыгат. Бул түбү ошол Египеттен тарайт. Бул жанагы аң улоого чыкканды Салбурун деп айтылып калган себеби да ошол соонун атында айтылат. Соо буруттардын уулу. Ошол кезде буруттар жалпысынан бурут деп айткан, анткени буурул аттарды минген адамдар болгон. Буурул ат деген сөздөн анан бурут деген сөз түп мааниси ошол болгон. Эми ошол Бал арыны колго үйрөтүп, ушул колго үйрөтүп адам баласынын пайдасы үчүн жасаган адам болгон. Ушул балдын арынын бал деп калган себебиси да ошондо. Эми муну орустар арыны аса дейт. Ас тукумдары бул. Ас тукумдары менен ус тукумдары аз ирэеттүү адамдар. Аз ирэеттүү адамдардын Азиз хандын тукуму биз экенибиз бул Манаста дагы айтылат. Азиз хандан Жакыптан анан Манас болуп айтылып калган себеби ошол. Азиз деген бул Азиз хан бул Египет боюнча алганда, египтологдордун жазганы боюнча, Египеттин эмеси боюнча алганда бул Асирус. Ас ири ус. Ас ус. Азиз. Мынау жагынан да ошол дал келет. Эми Сообектин аттарынан айтылган ошол көп нерселер бар. Мисалы үчүн жылкынын таптаган кишини саяпкер деп коюшунун себеби Соэпкер, Соэп дейт, жана Соэп деген жылкы. Саяпкер деген сөздүн түпкү мааниси. Бул ошол жылкынын башын титулдук белги кылып кийген үчүн анан аттын башы деген сөз. Бул кошой ошол камбардын тукуму болгон себебинде анан ошол жердин аты, ат башынын аты ат башы болуп калган себебинин түпкү мааниси ошол Сообекке да байланыштуу. Ошол камбар атага байланыштуу, жылкы башына байланыштуу, жер башына байланыштуу. Аттын башы ошол кошойдун катагандан кан кошой деген сөздүн түпкү мааниси ошол Ка-то-адо. Ка-то хамдан кан кошой. Катаган деген сөздүн түпкү мааниси Ка түп катасы хамдан кан кошой деген сөз. Хам деген сөз
Байыркы замандарда Камбар атанын атында хам деп айткан. Хамдын тукуму хам болду деген сөз келген. Кийин Амандын Саксо Аман Эсендердин Аманынын тукуму болгон Хансу деген болгон. Хансу ошол Амандын баласы. Амандын баласынан кийин анан хан деген сөз пайда болгон. Хандык хан болду деген сөздөр пайда болгон. Ага чейин хан болгон. Хан менен хан ошол түпкү маанилери бири-бирине окшош болуп келген себебинен анан жанагы хан кошой деген сөздөр ошол айтылып калган. Негизи хан кошой эмес, хамдын баласы кошой болуп айтылыш керек. Түпкү маанилер ушул көп анча-мынча жерлерден ушундай келишпештүүлүктөр болгон, түшүнбөстүктөр. Собектин Египеттеги дагы бир статуэткасы бар экен. Бул төбөсүндө эки канат төө куштун канаты менен белгиленген. Бул ошол жалпы финики тукумдары экиге бөлүнгөндүгү тууралуу ошол жердеги ушул канат менен айтылып турганы. Бул самамдар менен хамамдар. Самурдун тукумдары бул азыркы уйгурлар. Уйгурлар экиге бөлүнөт. Калча менен таранча. Таран бул кеменин башында жанагы кемелерди жарып өтө турган уштук буй болгон үчүн аны таран деген. Анан тараны бар кемелер булар сам тукумуна кирген, самдарга. Самамы деп Европада белгилүү, Европанын тарыхчыларын, египтологдордун жер ортолук деңизин изилдеген окумуштуулардын эмесинде ханамы, самамы деп белгилүү. Бул ошол жанагы кемелердин баштары улуунун башын койгондугу тууралуу. Египетте болсо кумаранын башында, кумаранын бетинде эки улуунун үстүнө минип тискин кагып турган адамдардын сүрөтү тургандыгы жөнүндө ошол бири-бирине келишип турат да, бул айгинелеп турат. Орустар балды бал тарткан арларды аса деп коюшу. Ошол дагы бир. Анан бул түштүктө балды асол деп коюшунун дагы бир себеби ошол. Ас тукуму соул деген сөздөн анан асол. Бал дегенде асол деп айтып калышынын дагы бир негизги себеби ушундай. Мына бүркүт. Бүркүттү бул бурлардын куту. Бурлардын кушу. Буркуш. Анан буркуш, буркут. Кут бул күн. Күндү кут деген. Кут менен ай бул адам ата менен обонени айткан. Кут бул күн, адам атанын күн деген, айды обонени ай деген. Ошо менен кут ай деген сөздөн анан Кытай деген айтылыш келип чыккан. Ошол эле Кытай деген сөздүн дагы бир эмеси тоонун айтылышы жанагы мен жогоруда айтып кеткендей Тоэн, Шаэн. То бул адам ата, обо эне бул ша. Ошо менен Тоэн, Шаэн деген Тяншан дегендин келип чыгышы ушундай болгон. Мисалы үчүн мына ак уулдун тукумдарын ку уулдун тукумдарына бири-бирине эме болгондагы ку уулдун тукумдарын басымдуулук кылып аларды жумшаган, аларды иштеткен. Ошол себептен бул кул деген сөздүн түпкү мааниси кул деген сөздөн келип чыгат да. Бул байыркы замандан келген ушу кул деген сөз, кул деген сөз менен окшош болушу. Анткени бул Манаста да бар да, мына куулдун тукумдарын ошол жанагы чааларды тиги көкөтөйдүн ашына чакырганда айдарды жөнөткөндө тиги кошойго келип айтат да, кошой аба сизди ушу Манас абам көкөтөйдүн ашына чакырып атат деп айтып келгенде Манас абаң эмне байга коюптур, байгесине эмне берет экен дегенде ошондо 60 атка мингизип 60 калча кул саят дейт.
Бул калчалар ошо кезде калчалар менен чуулар менен чаалардын экөөнүн ортосундагы бири бирине болгон касташуусу жөнүндө болушу мүмкүн. Ушундай болгон. Мына Амандын атында жана Карадарын ойлоп тапкан киши бул Аман болгон. Амандын баласы Хансуунун атында айтылган Хансуулук кыргыздар. Булар Хансуулук кыргызбыз деп айтып келишет. Бул Хансуулуктар. Хансу бул Амандын баласы, энеси Мут болгон. Муттун атында мына Атлантида океанында Бермуттун треугольниги деген турат. Бермут аралдары. Ошо жерлердин баарысы ошол атланттардын, кыркустардын, саксо амандардын келген ошол басып өткөн жолдору. Ошол басып өткөн жолдорунда ошол жанагы Британиянын тарыхында жазылат. Ошол жанагы примитивный адамдар келип, ошол жанагы келип басып алып, примитивный собиратели деп алар ошентип орус окумуштуулары менен Британын окумуштуулары ушундай жазып атышат. Бул ошо Британияны басып алышып, эркектерин геноцид кылып жоготуп, аялдарын аял кылып тукум калтырган. Ошондон кийин анан бул британ тили буруттардын тили менен аралашып, англо-саксонский энглобент эң кылган жер деген сөз. Сак менен соонун атында айтылып барган саксонский, англо-саксонский болуп. Эми булардын тилинде жанагы мына учурашуусу. Буларда британдыктар, англичандар булар good morning дейт. Бизде good morning деген сөздүн ошондой эле айтылышы мына окшоштугу. Кутманың менен good morning экөө окшош. Мына good деген кутуң менен, күнүң менен деген сөз. А тигилерде good morning болуп калган. Кутманың окшош, окшош. Мисалы үчүн аларда мына англичандарда бийик деген сөз бар, бийик. Мааниси жагынан дагы, айтылышы жагынан да окшош. Бийик. Аларда бик дейт, бик. Өйдө жакты көргөзөт, бик десең. Бизде бийик дагы өйдө жакты көргөзөт. Көптөгөн сөздөр бар. Ошол жерде Британия жөнүндө абдан көптөгөн кийинки аңгемелерде мен ушул жөнүндө дагы айтып өтөм. Уландысы бар. Мисалы үчүн мына ошол эле Амандын атында Мексикада өскөн Амаратта чөбү. Амаратта чөбү мына өсүмдүгү, Мексикада өскөн өсүмдүк. Кытай деген аталыштын туура айтылышы кут ай, күн менен ай. Муну айтып өттүм.